Саламатсыздарбы? Сиздер Аграйым Агро жаштар долбоорунун алкагында чыгып жаткан Аграйым подкастын көрө баштадыңыздар. Аны мен Бахар Хакимова алып барам. Саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү коногубуз өзгөчө конок. Шоро компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, Кара Булак ай салуу жайынын негиздөөчүсү, ишкер, коомдук ишмер Жумадил Эгембердиев. Саламатсызбы агай? Студиябызга кош келдиңиз. Саламатсыздар. Эң алгач ыраазычылык билдиребиз убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Анан биздин подкастыбыздын максаты ушул агро тармагында иш алып барган өндүрүшчүлөргө, дыйкандарга, кыз келиндерге, жаштарга бир маалымат берүүнү максат кылабыз. Сизден дагы пайдалуу маалымат алабыз деп ишенебиз. Агро тармагы боюнча сүйлөшсөк, анда бүгүнкү күндө ушу Кыргызстандын ушул тармагынын мүмкүнчүлүктөрү, потенциалы кандай болуп жатат сиздин бааңыз боюнча? Эми Кыргызстандын агро тармагы боюнча мүмкүнчүлүктөрү өтө чоң. Аны бирок биз пайдаланбай келебиз да. Себеби билбейбиз. Биз баягы илгерки көнгөн адатыбыз менен эле иш кылып келебиз. Эгерде биз агро тармагын алсак, агро тармактын эң негизги ресурсу бул жер. Жер ресурсу жана суу ресурсу. Эки нерседен турат. Биз ошону туура эмес пайдаланабыз. Жерибиз баардык кыргызстандыктар билет, кыргыз эли. Түзөң жер 5%. Кыргыз ушундай 5% түзөң жери менен биз 10 эсе жакшы ойлонушубуз керек. Бүгүнкүдөй жүрө берсек, биз эч качан өнүкпөйбүз. Ошон үчүн мен эмнени айткым келет? Биз эмне кылып иш кылып атабыз? Мисалы, биздин фермерлер 30 жыл, акыркы 30 жылдан алчы, ар жакта айтпай эле коеюн. Союздун кесин айтпай эле коеюн. Акыркы 30 жылда ар бир жаранга өзүнүн жеке менчиги катары жерлер бөлүнүп берилген. Бирөөнүкү 1 гектар, бирөөнүкү 2, бирөөнүкү 3, бирөөнүкү 5. Кээ бир жерлерде 20 сотуктан да жетпей калган. Мисалы, юг жактачы бөлүштүрүп келгендечи, элдин санына жараша. Ошондой акыйкатсыздар болгон. Себеби ал адамдын тиги санына жараша. Эми ошол 1-2 гектарды эмне кылып пайдаланып келебиз? Муну ушундан баштайлы. Кызык нерсени. 30 жылдан бери баягы 2 гектарына эмне кылат кыргыздар? Беде айдайт. 5 жылдан кийин арпа айдайт. 6 жылдан кийин буудай айдайт. Бүттү. Анан картошка айдайт. Эми картошка барлык жерде өспөйт да. Картошка мисалы тетиги юг жакта картошка жакшы болбойт. Картошканын тети көлдө бышырат. Кошкордо, ат башыда. Болду. Чүй жакта картошка жакшы бербейт түшүм. Ушундай мындай эмеге карата да, жердин шартына карата. Анан баягыны кайрадан бедеден баштайт. Муну орто эсеп менен санап көрүңүздөр өзүңүздөр. Мисалы арпаны алалы. 1 гектардан 2,5, 2ден 3 центнерге чейин араң алалат. Эми ошону эсептегиле, жанагы 2,5дан алсын делчи. Бул 2,5 тонна деген сөз. Муну 15 сомдон араң саталат. 15 сомдон араң саталат. 10 сом, 20 сомдон саткан күндө дагы ойлоңуздар канча сом болот. Ошентип отуруп 1 гектардан баягы фермер, дыйкан 20 000 сомдон ашык пайда таба албайт. Ошо менен эле жүрөт. Анан кийинки жылы дагы беден айдайт. Болду, башка эчтеке жок. Малчылыктан малды бага эмне кылат? Эмнеге айдайт? Малга жем арпаны. Эми тиги буудайды болсо баягы уңгулуп жейт же болсо сатат. Бирок биздин буудайыбыздын 1 килосы мисалы биякта 15 сом болсо, Казакстандыкы 7 сом. Анан биз кантип анан туруштук беребиз? Конкуренция аларга келип атпайбы бияка? То есть биз буудай айдап экономиканы оңдой албайбыз. Буудай айдап жашообузду эч качан оңдой албайбыз. Ал жана кара курсак эле. Ошол эле картошкаң деле кара курсактан ашпайт. Ошол эле буудайың деле кара курсактан ашпайт. Ошо бедең деле кара курсактан ашпайт. Качан өнүгөбүз анан кийин? Качан өнүгүп мындай бир жакшы жашоого умтулабыз? Мына ошол жерди ошондой пайдаланып келебиз. Эми айыл чарбада 12 000ден ашык киши иштейт. Айыл чарба. Алардын негизги максаты эмне? Ошо айыл чарбадагы
Эми биз 70% эл жалаң айыл чарба менен, мал чарба менен, даже 80% адам кыргыздар ушу жалаң айыл чарба менен да жанагы эле малчылык, мал баккан эмбеди айдайт. Мал баккан эми арпа керекти корумга, арпа айдайт. Ошентип анан кийин баягы малын багамда анан малынан дагы жыргаган аяктан дагы пайда түшпөйт. Малдын артынан жүргөн адам малга кул болуп келип атабыз биз. 365 күнү малдын артынан кул болобуз. Наоборот, бизге кул болуш керек да. Бизге иштеш керек да мал. Биздин бакубатыбызга, биздин жыргалчылыгыбызга, биздин өнүккөнүбүзгө иштеш керек да. Бир күн карабай койсоң малың өлүп калат, жоголуп кетет, карышкыр жейт и так далее. Ошентип отуруп, албетте эми мал багып байыгандар да бар, бирок ал саналуу эле адамдар. Ошол облусту, ошол районду бир 4-5 эле киши мал бакканды билет. Малга чыдайт, малдын түйшүгү өтө оор. Анан ошону тууруп анан кийин эл баягы айдаган эчкин 15 ышкырык таш жарат болгон кыргызда. Анан жан баштап жатсаң сонунда деген кыргыз баягы жайлоого кошуп жиберип жайында бир 3 айга. Анан ал бирөөгө берген малың мал эмес ал. Ал бирөө сенин малыңды багып бербейт. Аны карышкыр жейт. Аныкы анан кийин күзүндө келет, жүдөп бар, анан кийин ордуна башка жоготуп үйүндөн башка мал келет. Ошентип баягы кыргыз өмүр бою малдын артынан жүгүрүп өтөт. Эми ошентип жүрүп отурсак бул кандай жашоо болот? Агай, анда мындай айтып бериңизчи, ушул экономиканы, өлкөнүн экономикасын өнүктүрүш үчүн биз кайсы тармакка басым жасап, кайсы тармакты өнүктүрүшүбүз керек? Эмне иш кылышыбыз керек? Эми могу жерге байланып атпайбы? Жерди кантип иштетиш керек дегенди эми кыргыздарга айтып көндүрүш керек. Азыр башка мүмкүнчүлүктөр бар. Баягы жердин өндүрүмдүүлүгү жөнүндө кеп болуп атпайбы? Биз ошол эле 20 000 сомду таба албай жүрүп өтүп кетебизби? Дагы 30 жыл ушинтебизби? Ошон үчүн жерлерде азыр жанагы ягода деген бар, жер жемишке өткөрүш керек. Жана интенсивдүү бак деген бар. Алманын түрлөрү, шабданын түрлөрү, абрикостун түрлөрү, биздин черешнелер Кытайга 350 сомдон кенен алып кетип атат бүгүнчө да юкта. Ушундай талаптар аябай чоң да. Суроо бар ушуга, спрос деп коебуз. Анан кийин жанагы жер жемиш, жанагы ягода деп коелучу, ягода. Жерде өскөн, Жердин ягода. А жана фрукттар башка. Алма, муруттан эмелер башка. А ягода бул деген эмне? Жана малина, клубника. Бүгүнкү күндө биздин малина менен клубника ушу жерден спрос чоң аябай. Россия эле бир топ жерсен жеп коет. Россия бар, Казакстан бар, Узбекстан бар. Биздикиндегидей өскөн клубника, малина жок. Эмне үчүн? Сапаты жагынан. Сапаты. Даамы, анан кийин өңүү жагынан жыт бар бизде. Эми только биз жанагы селекция кылыш керек. Жакшы сортторун алып келиш керек. Селекция дегенди түшүнүш керек. Мына ошол селекциянын артында иштеш керек. Жанагы айыл чарба айтып атпайм, 12 000 киши дейт. Академия наукта дагы бир профессор, докторлор, кандидаттар деген толтура, сельхоз институтта эмне деген сабактарды берип атат. Бирок элибиз баягы эле кедей боюнча, баягы эле арпасынан башка арпасын айдайт, 2 тоннадан ашык ала албайт, баягы эле беден айдайт. Аны ушинтип жүрө беребиз анан кийин. Качан кыргыз өнүгөт? Ошон үчүн бүгүнкү күндө жаңы мындай тенденция пайда болду. Тенденция. Биздин клубника менен малинаны бүт Европа алат, Америка да алат. Жана могу араб өлкөлөрүнө жеткиргенге, сатканга азыр заман келди, кез келди. Эми азыркы бүгүнкү күндө ушуларды жаңы мына өткөндө биз тиги Европага, мен Берлинге барып келдим. Жанагы Тилек Токтогазиев, жанагы дагы бир жигит бар эле, экспортер. Ошо Кыргызстандан былтыр 5 000 тонна клубника менен малинаны Россияга экспорт жасады. Ушундай жигиттер бар бизде. Бүгүнкү күндө ассоциация түзүлдү. Мөмөчүлөрдүн ассоциациясы, фермерлердин. Азыр мына Суу өтөгүн дагы ушул жерде дагы фермерлер чогулуп дагы чоң форум болот. Ошон үчүн биз үндөшүбүз керек. Анан эми жерлерде жанагы 2-3 гектар жери бар, 20 соток жери бар, ошолар эмне кылышты билбейт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз ошолор боюнча иш жүргүзүп атабыз. Анан барлык жерин аялдар деп атпайбызбы, кыздар. Эми айыл жергесинде жүргөндө келиндер ошол жакта да жерин кантип иштетиш керек, ошого биз көмөк көрсөтөлү деп
анан уран чакырып атабыз. Жергич дегенди үйрөнгүлө. Кыргыз жерге эңкейбей атпайбы? Кыргыз жер менен эсептешпей атпайбы? Баягы коюн кайтар эле кетип калат, болду. Торпогун багат, болду. Андан эчтеке жок. Уюңан да эчтеке жок, пайда жок. А бул жер жемишти эгер өтсөк, 1 гектардан 1,5 миллион сомду тиги деме киреше таап атпайбы? Чисти жана нака пайдасы 1 миллион сомдон кем эмес. Ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Эми ушуну эмне үчүн иштебейбиз? Эми кол коркоктоп коет. Ушуну биз айтып, жерлерде ушундай жумуштар жүргүзүп, уран чакырышыбыз керек. Кыргыздарды жергич дегенде, эми жана бизде көрүп атасың, дуңгандар жөнөкөй эле кичинекей эле жерди 20 соттук, 30 соттук, 40 соттуктан эле 50 соттуктан эле байып эле машина алып 2ден 3ден бай алып, ошентип атпайбы? Ошол эле корейстерди алып, жанагы эле жүзөй жашылдар менен иштеп атпайбы? А биз андан дагы баазы күчтүү малина кулумдика менен иштесек, эмне үчүн биз байыбайбыз? Бул только экспорт кете турган эмес. Бул өзү биржевый продукт деп коет. Эми муну глубокий переработка кылыш керек. Глубокий переработка. Могуреки мен айтып аткан жашыл могуреки мөмө тиги бизнеси бул интеллектуальный бизнес. Эмтет мал аман эле болсун, малдын артынан жүргөн мал болуп каласың. Өспөйсүң. Бул өстүрөт дыйкандарды. Бул өстүрөт. Интеллектуальный өсөсүң, мындай сыртка чыкса болот. Ошондо элди көрүш керек, жерди көрүш керек да. Элдер эмне кылып өтүп атат. Анан биздин мөмөгө спрос аябай чоң. Анан жана Абылипика деп коет Сырканак. Мунун да спросу чоң. Биздин черешняга спрос чоң. Эми ушундай жерди пайдаланып иштетиш керек да. Технология көп, инновация көп. Бирок муну глубокий переработка кылыш керек. Жанагы эле сырыө менен эле сатып ийбейчи. Ал жерде мисалы 150 сомдон сатсаң, а глубокий переработка деген бар. 1,5 миңден сатыш керек деген сөздү айтып атам мен. Бирок ага баарынын чамасы келбейт. Глубокий переработка деген бул таптакыр башка сферада. Бу жерге мына менеджмент деген бар, технология деген бар, производство бул өзү чоң нерсени талап кылган интеллектуалдык мындай багыт. Аны эми 1-3-4 эле переработчик болсо бул жердечи, калганын баары дыйкандар болуш керек. Ошолор келип анан тапшырат. Тапшыруудан кийин переработка кылат. Бул конкуренция. Чоң конкуренция пайда болот аз күндө. Анан ошого жана кыз келиндерди ошого тартыш керек. Себеби ал айыл жерге кыздар эми ошол жерге байланып атат да, жашоонун айынан турабы, балдар ошол жакта, үй ошол жакта, ата энесин таштай албайт. Анан кийин жүрөт, анан эмне кылат анан? Жумуш жок, баягыдай фабрика жок, 1000де 5000де иштеген завод, фабрика жок бизде. Кыз келиндер эмне кылат анан? Анан ошентип ошол үйүндө жана көчөтүн жаңыларды алып келип берсең, анан өздөрү иштеген үйрөнсө, анан кийин бала бакырасы менен бүтүрүп коет мунучу. Бала бакыр 2-3 ай эле иштейт. Анан кышы менен үйүндө отуруп, акчаны басып коюп. Мал бакып, жанагы азап тозок тартпай элечи. Малды баккандар бага берсин. Эт кымбат болот, эт кымбат болсун, эт. Кымбат болсун. Мына ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Ага, сиз өзүңүз дагы ушул мөмө өстүргөн бак сат ачып атасыз, мен билген боюнча. Кандай технология менен мындай өстүрүп атасыз? Мен жанагы Манас Саматов деген досум бар. Ошол мурун мага чейин ушул интенсивный сат менен иш кылып жүрүптүр, иш менен алек кылып. Анан мен таанышкандан кийин сурап көрсөм, ошол ал жагыда мен дагы ошонун үйрөнүп анан мына 5-6 жылдан бери бак тигип үйрөнүп атпайм. Мен дагы ушу үйрөндүм да, мен каяктан мен деле бакты билчү эмесмин да. Мен деле кой баккандан эле башка эчтеке билчү эмесмин. Сусамырлык саякмын мен. Мен каяктан ал бакты билем, интенсивный бак экен, эмне экенин, көчөт эмне экенин билбейм да. Ошол досуман үйрөнүп, анан кийин окуп, интернеттен окуп, жанагы поставщиктер менен жолугуп, тети Турцияга барып, тети Германияга барып, Италияга барып, Польшага барбаган жери калган жок. Анан көз ачылып, анан кийин бир эле жерде чукуй бербей, ошол интенсивный сатты жасап атам. Эмне үчүн жасап атам? 4 гектар жерим бар, тети Арашан айылындачы. Аны эмнеге жасап атам? Эми аны ошону жасап, анан элге көргөзөйүн деп атам. Кыргыз элге көргөзүп, анан кыргыз эл мындай да, көрмөйүнчө кыргыз кыймылдабайт. Ошону бир көрүп алса, дейт да, анан кийин кыргыз анан кийин кыймылдай баштайт. Пока көргөзмөйүнчөчү. Көргөз момундай болот демейинче. Себеби коркот да. Эмне болот, андай болот. Анан мен көргөзөм мен. Мына тиктим, көргөзөм. Мен кече күнү Инстаграмдан көргөздүм. Бассейн израильский технологияны коюп атам. Израильский капельный орошение коюп атам. Эми турецкий бар,
кыргызки бар, кыргыздар деле чогултуп калган бул жердечи. Эми ал ар ким өзүнүн тандоосу, акчасына жараша, чөнтөгүнө жараша. А мен израильский эмне коюп атам? Бул высокий технологияны коюп атам. Мен Израилге өзүм барып келгем. Эми ушу инвестиция жасадым ушуга. Эмне үчүн жана айтып атпайм, эл көрсүн. Анан үзүрүн алабыз. 4 гектар түшүм оңой түшүм эмес. А жерде 1-2 эле киши иштейт, а жердечи. 1-2 эле киши багат аны. Только обрезка кылганда, кышында обрезка кылганда 3-4 бала келип, 1-2 күндө бүтүрүп кетет мисалы. Ошондой иштеген балдар бар, жигиттер азырчы. А баары автоматтык түрдө. Өзү сугарат, канча литр берет, качан насосу кошот, өзү электроника өзү иштейт. Мен ошону көргөзөйүн деп, анан ал жерге алманын түрлөрүн айдаймын, персиктин түрлөрүн айдаймын, алмуруттун түрлөрүн айдаймын. Анан так алчанын түрлөрүн, черешнянын түрлөрүн, жүзүмдү да ошо менин регионума быша турган жүзүмдүн да түрлөрүн айдаган атам. Эмне үчүн? Көрсүн элдер. Анан өздөрү анан кийин келип жүзүмдү. Анан аерге ежевика да айдаган атам. Ежевика, малина, анан карагаттын түрлөрүн. Анан эми бирөөнө Кочкорго мисалы карагат, ежевика, карагат бышат, жакшы бышат. Анан облепиха бышат. Облепиханы да айдадым мен. Түшүнүңүзбү? Ат башыга да облепиха, карагат жакшы бышат. Суу самырга менин туугандарыма дагы облепиха, карагат абдан жакшы бышат. Тим эле родинасы да. А бул чөйрөнүнө бир жерге клубника, малина жакшы могу өйдөнкү зонага. Анан ылдыйкы зонага дагы башкасы дегендей. Ушинтип зонирование көлгө өзүнчө. Ар бир аймактын өзүнүн өзгөчөлүк. Анан ошол жерде семинар өтөт. Кызыктар болгон кишилерге келип анан жөн эле мындай сүйлөй бербей, келгиле, көргүлө. Деп анан ошол жерди көрөт баары, бүт этаптын баарын көрөт, гүлдөгөнүн көрөт, анан кыйып атканыбызды көрөт, даарылап атканыбызды көрөт, кантип тамчылап эметип атканын бүт көрөт, высокий технологиядан ошол. Анан ошол жерге семинар өтөбүз. Анан бышат баягы, гүлдөгөнүн көргөзөбүз. Гүлдөгөнүн ошол жерден көрөт. Анан биз менен балконский деп атпайбы, могу балдарчы. Бактын кантип өздөрү билбейт азырчы балдар. Могу балдарчы 9-10 класстар, студенттер де билбейт бактын кантип өздөрүн. Бул өзү чоң маданият, чоң эме болот, тиги тарбиялык мааниси бар. Анан ошолор анан ата энеси менен жана балконский деп атпайлыбы? Ошол балконский эмне? Балконский балкондон башка компьютерден эчке билбейт, анан даяр тамак жейт. Бүт анан телевизорду көрөт. Ошолор барып анан кийин бышканда ошол жерден терип жейт, анан кийин терип алып кетет үйлөрүнө. Башка баа менен. Агай азыр министрликте дагы кызматкер көп деп айтып атпайбыз, бирок иш жакшы болбой атат депчи. Бирок ошол учурда ошо дыйкандар өз алдынча иш кылганга, бир атка минерден же бир айыл өкмөтүнүн көзүн карабай отура бербей, өз алдынча иш кылганга үйрөтүш керек болуп атабы азыр? Эми ошо болуп атат. Биздеги мындай да, биз иждибейбиз болуп бүтүп калган. Биз баарыбыз ойлойт, президент келип биздин тиги жолубузду салып берет, көпүрөбүздү салып берет, анан малинабызды айдап берет. Даже акимге дагы силер ишенбегиле, ар ким өзүңөрдүн оокатыңарды кылгыла деген үйрөтүш керек. Ар ким өзүңөрдүн оокатыңарды кылгыла. Өзүңөрдүн арбайыңарды өзүңөр соккула. Ошол айыл ичиндеги жашоонун немеси, тагдыры силердин өзүңөрдүн колуңарда. Өзүңөр депутат шайлап атпайсыңарбы? Өздөрү жанагы 7-8 депутат шайлап атпайбы? Жанагы бирөө тайкесин, бирөө байкесин, бирөө тууганын кошунасы шайлап атпайбы кыргыздар? Ушундай да. Эмнеге шайладың? Могу айылдын келечегин, стратегиясын ойлонгула. Биздин айылда эмне деген мүмкүнчүлүктөр бар? Кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Туризм жагынан, агро жагынан, дагы башка жагынан кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Давайте ушул маселени иштеп чыгып, өзүбүз айыл ичинде барбы инвесторлор? Ошого шарт түзүп берели. Сырттан келсе инвесторлор, ошолорду көкөлөтүп тозуп алалы. Тозуп алып, баардык маселесин чечип берели. Жер керек болсо берели. Жанагы трансформациясын жасап берели. Бул жүрбөсүн ошол жерде көрүнгөнгө барып тиги жем болупчу. Ошентип анан кийин өнүгөт. Мамлекет ошентип өнүгөт. Мамлекет деген ошол. Ар бир жерде шайланган депутат анан айыл өкмөтүн шайлап атпайбы? Ошолон эл үчүн бизде могу миссияны түшүнүш керек. Ар бир адам мамлекеттик структурада иштейби, же жеке бизнесменби, же тиги дыйканбы, мамлекет үчүн кызмат кылуу деген миссияны унутпаш керек. Бардыгыбыз бирдей. Кичинекейден баштап президентке чейин. Аким, губернатор болуп, мамлекетке кызмат кылуу деген миссияны унутпаш керек. Мына ошондо барып анан жанагы тиги намерениялер оңолот. Ошондо барып анан кийин коом өсөт. Ошентип анан кийин биригип анан кийин жакшы мамлекет, күчтүү мамлекет пайда болот. Ар ким азыр өзүнүн аракетин, ар айыл өкмөттөр өзүнүн аракетин өзү эметиш керек. Тиги айыл өзүнчө, Байтык өзүнчө, Арашан өзүнчө, теги өзүнчө, Ысык Ата өзүнчө, Көл өзүнчө, ар ким өзүнчө
значит жерлердин мүмкүнчүлүктөрү боюнча иш кылыш керек. Шоро компания Отура бербей. Шоро компаниясы боюнча сүйлөшөлү. Бизге сырттан караганда мындай сезилет да, ошо ири компаниялар экспортко чыккан мындай оңой эле болсо керек, кыйынчылык болбосо керек депчи. Сиздер жаңы баштаганда ушундай экспортко чыга баштаганда кыйынчылык болдубу? Ушул боюнча да айтып берсеңиз. Эми экспортко чыгам, биз экспортко чыгып кеткен ал оңой отон иш эмес. Биздин продуктовый өзү срок хранения аз аябай. 20 күн, 1 айлыгы бар, 2 айлыгы бар. Муну ошол эле мешать этет да, ошол жолтоо болот. Бир. Экинчиси, мисалы, биздин улуттук мындай эмебиз бар да бу жерде. Улуттук тамак да биз кыргызга тиешелүү. Бул кыргыздын оокаты деген нерсе бар. Анан казактар биздин улутка мындай өйдөтөн бир тепкичтен өйдө карайт. Анан аларга кыйын. Убагында биз жакшы кире албай калганбыз. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн бул улуттук окраска бар да бу жерде, улуттук менталитет деген, маданият деген, көнгөн эмес деген. А суу менен кириш тоже оңой эмес. Себеби жерде чоң киттер отурат, жанагы. Чоң брендтер отурат, чоң брендтер. Оңой менен аяка кириш кыйын да. Көп убакыт керек, анан көп акча керек. Эми биз анын үстүндө азыр иштеп атабыз. Бирок бүгүнкү күндө Өзбекстанга завод куруу боюнча азыр иш жүрүп жатат. Бу да оңой олтоң жумуш эмес. Бирок поступательно акырын бул иш только тияка куруш керек технологияны. Ташып барган биздин ичимдикке бул өтө опурталдуу нерсе. Себеби баргыча эле бирдеме ачып өтүп кетет. Анан тияктан анан тиги таможняда турат. Могу жерге таможняда турсунчу бирдеме аш. Туруп атпайбы мына бу жерде, туруп атпайбы. Биз өтө албайт. Бул тиги таможня союз кимге курулган? Түшүнүксүз, эч ким жооп бере албайт аны. Эч ким жооп бере албайт. Анан тияка барып анан кийин распределен магазинге баргыча 10 күн өтүп кетет. Анан болду, анан кийин атасын карайт азырчы. Бул уже 4 күн калган турбайт, анан кийин тем более жана напиток, мороженый напиток ичпейт, анан возвратность кайра. Ушу менен анан кийин биздин проблемабыз ошол. Өзбекстан качан ачылып калат агай? Кудай берсе кийинки сезонго деп атабыз. Ошондой план менен иштеп атабыз. Агай, эми бизге ушул ишмердүүлүгүңүздүн арасында ушул бир кетирген катачылыктарыңыз боюнча дагы билгиз келет да. Ошол катачылыктан сабак алып, кайра оңдоп, дагы да жакшыраак иш баштоого бир мындай шарт түзүлсө керек. Ошол катачылыктарыңыз боюнча да айтып бересизби? Катачылыктар мындай да, катачылыктарды билбей кетиресиң. Билип кетирген аз чанда болот, ал өзүнүн жоопкерчилиги. Билбей кетиресиң. Ошон үчүн жашоо мындай да, жанагы навыктап коет, тажрыйба бул эң кымбат нерсе. Көп каталарды кетирдик, анын баары отурсаң киши күлөт. Анын баарын айтып отурбайын. Мен эң кызык нерсени айткым келет. Мен айтам баарына, бойтесь родственников дечи. Тууганыңардан кет болбой корккула. Бизнеске аралаштырбагыла. Бизнескечи. Себеби тууган сенин бизнестеги жанагы виденияңды, стратегияңды, баалуулуктарыңды, максатыңды бөлүшө биле алса, анда тууган иштесе болот. А так тууган кыйын. Бизде трайбализм деген балекет бар да. Таяк эжен, анан тиги билесиз эми, нары кирбей эле коелу. Ушул аябай мешать эде, жолтоо болот бизнескечи. А бизнестин талаптары таптакыр башка. Корпоративное управление деген сөз бар. Где всем одинаково. Конкурс жумуш, любой адамды жумушка алганда конкурс негизинде алыш керек деген принциптер бар. Ошо принциптер туугандарга иштебейт. Иштебейт, ал өзүн билгенин ылымдап коет болду. Мына андан ары айтпай эле коеюн. Ошон үчүн бойтесь родственников. Аны түшүнбөй алып алсаң, башталбай жатып, аялың менен соттошосуң, же күйөөң менен соттошосуң, же бир тууганың менен соттошосуң, же дагы бир кудаң менен соттошосуң. Ошон үчүн только жанагындай принциптер менен конкурс негизинде ошол бизнестин баалуулугун түшүнгөн, миссиясын түшүнгөн, дагы башка толгон токой нерсе бар да, видение деп коет, келечегин, жана корпоративный культура деп коет, принциптер бар. Ошонун баарын түшүнө билген адамдар келсе, анда а жерде балаң да иштесе болот. Балдысың да иштесе болот. Түшүндүңүзбү? И досуң да иштесе болот. Бирок эки эт болуш керек, нежелательно. Трайбализм деген. Биз ошонун азабынан мамлекет өнүгө албай турбайлыбы?
кудаларга чейин кызматка койду. Ошондой. Агай, жаңы замандын талаптарын айтып кеттиңиз, корпоративдик башкаруу боюнча. Дагы кийинирээк айтып бересизби, бүгүнкү күндүн талаптары эмне болуп атат? Жаңа корпоративный культура деген бар. Биздин шороодо мен ошону внедрить эттим. Мен аны годами внедрял. Мен 5 жылдан 10 жылга чейин араң башында өзүм түшүнбөй жүрдүм. 5 жыл өзүм кыйналып жүрдүм. Билим эмне кылып. Кантип мен кимге гана барган жокмун. Бардык тренерлерге барып сурап жүрдүм. Японияга бардым, тетиги Европага бардым, күчтүү компанияларга барып сурап депчи, анан кийин ошентип, анан кийин китеп окудум, эмне жинди болдум, короче. Кантип ушуну биз ишке киребиз. Анан бул корпоративный культура деген бул орусча айтканда некий свод правил. Компаниянын ичиндеги тартип, конституция, кодекс честь деп коет. Бүт китепте жазылат. Принциптер жазылат. Кандай принцип менен сотрудниктерди аласың, кандай принцип менен мотивация кыласың, кимге кандай жардам берсе болот. Эмне, то есть сотрудниктер компаниянын ичиндеги бүт тартип менен, правила менен таанышып, ошонун үстүндө баш ийиш керек. урушпай, талашпай, ушак айтышпай, анан бүт субординация деген бар. Маданият бар, маданият. Көпчүлүктө өзүн алып жүрө биле турган маданиятты биз кыргыздар дагы үйрөнө элекпиз. Муну ошол маданиятты биз внедрить эттик. Эксперттерди чакырдым мен. Бүт иностранный эксперттерди чакырып, анан менеджмент качества деген бар. Менеджмент. Управление деген кишилер түшүнө элек дагы көбү. Бизнес кылам дейт, тетиги мамлекеттин чиновниктери да управление түшүнө элек. Негизги функциясы управление. Жана жетекчи ким жетекчи деген ким өзү? Негизги миссиясы, негизги функциясы эмне? Мисалы, это принятие решения и отвечать за него. Ушуну эч ким түшүнө элек. Шеф десе эле, директор десе эле минтет баягы. Бүт анан кийин анан асман кучат, анан космос кучат. Управление — это целый психология, целый наука. Оны билиш керек, опыт алыш керек, үйрөнүш керек. Анан хотеть, желание болуш керек. Ошого умтулуш керек. Бул өзү жөн келбейт. Ошондон мен компанияны империяны түздүм. Азыр мен китеп жазып атпаймынбы? Жана мемуарды. Биз чоң империяны түздүк. Империя биз адам кылды деген заглавие менен китеп чыгат. Мына философия ошол жерде камтылган. Анан азыр окуй бергиле. Мен азыр Фейсбукка жазып атам, Телеграмга жазып атам. Ошол жерде бүт жазам. 9 том болот бер жагда. Түшүндүңүздөрбү? Бул өзүнчө бир жомок. Ага, жаратман ишкерлер канткенде көбөйөт, алга эмне таасир берет? Эми жаратман деген конкуренция болуш керек, конкуренция. Бул жашоо бул өзү конкуренция да. Жашоо деген түгөнгүс нерсе да. Вообще чеги жок. Өнүгөм, өсөм, адам болом дегенге бир чек жок да. Анан мен айтам, жанагы 1000 кишинин бир 5% эле, 3-4% эле жаратман боло алат. Эмне үчүн? Бул жарыш. Эң жана лидерлери, күчтүүлөр астыга чыгып, ошолор жаратат. Жаратман деген эмне? Бул жоктон бар кылуу. Жаны тынбаган киши жаратман. Уктабайт ал. Ал өзүнчө психотипаж. Баары андай боло албайт. Бул генетикалык нерсе да бул. 2 диплом жардам бербейт бу жерден. Золотой медаль жардам бербейт бу жерден. Депутатың жардам бере албайт. Министр эмес, президент бол, 2 жолу жардам бере албайт. Түшүнүп атасыздарбы? Ушундай. Агай, азыркы кырдаал бул ишкердик үчүн кыйын болуп калды, анан деп өзүнүн башка өлкөгө бизнесин чыгарып кеткендер жөнүндө баягы айтылбаса дагы, ачык айтылбаса дагы кептер бар да. Ушул боюнча сиз ушул көрүнүшкө кандай баа бересиз? Эми ар кандай шарт менен, ар кандай кээ бирөө корконан алып чыгып кетет. Корконан. Бу жерде мисалы буларга пайдасы жок. Коркуп алып кетет. Тияка алып чыгып кетет. Корккондор бар да. Же бирдекеси таза эмес, намерениясы таза эмес, же бир башка шарттар менен. Ар кандай. Адам ушундай мындай куюлуп турат тияка бияка, төкмө жагы посудадагы немеде нерседей. Мен чыгып атам тияка, ошол жака барып кайра технологияны кургангачы. Меники ал чыкканга
ал чыкканга эметпейт, ал кирбейт. Мен наоборот ол жакты басып атам да. Ээлеп Ошол жакты захват жасайм. Уже бүт мисалы Өзбекстандан баштадым, анан кийин тетиги Пакистанды захват жасаймын. Ошондой. Ага, эми сизден кеңеш угалы. Ушул бир жаңы иш баштайм дегендерге болсун, бизнеске барам дегендерге болсун, эмне кеңеш бересиз? Эмне кеңештин түрлөрү толтура. Мен биринчиден ар бир адам болом деген, жаратман болом деген адам өзүн өзү билиш керек. Өзүңдү өзүң карачы мындай. Терезеге барып, күскөгө барып кара. Кара ким экениңди. Кайдан чыктың? Тегиңди, ата тегиңди, билимиңди кара жакшылап туруп, боюңду түзөл бүт. Анан эмнени каалап атасың? Максат. Мындай видение деген бар. Келечегиңди көрбөсөң, сен эчтеке чыкпайт. Жүрөсүң мындай исполнитель болуп элечи. Келечегин көрө албасаң, анан ошого карата, ошо келечекке карата анан кийин дальше пландар түзүлөт. Келечегиңди, эртеңкиңди көрө албасаң, эртеңки деген эмне? Ал бер жагы 5 жылды көрүш керек да. Мамлекет бир 40-50 жылды көрүш керек. Мамлекеттик масштабта айтып атам мен. Бизнесмен бир хотя бы 3 жылды көрүш керек да. 3 жылда эмне болот? Мен ушу бизнести окупать этеби? Мен ошо күчүм жетеби? Деп анан кийин өзүнө отчет берип, анан ошондой эмоциональный интеллект деп коет. Ошондой күч керек, ошол түшүнүш керек, көрүш керек. Көрбөсөң, сенен эчтеке чыкпайт. Ошо айтам, өзүңөр билгиле, максатыңарды койгула, күжүрмөн болгула, кыргыз элине мен керегим тиет деп, ушундай миссия менен жашаш керек. То есть служение обществу деген миссияны ар бир коомго мен кызмат кылам деген миссияны ар бирибизге тиешелүү. Бизнестин негизги максаты дагы ошол болуш керек да, элдин муктаждыгын камсыз кылган. Бизнес деген создание блага деп коет. Блага. Бүт дүйнө жүзүндөгү жер калчыктын баары только бизнес түзөт. Өкмөт эмес. Алар наемный сотрудниктер, алар түшүнбөй атпайбы эмнеге келгенчи. Бүт благанын баарын бизнес түзөт. Это создание блага. Бизнес. Düşündünüz mü? Это жанагана служение обществу. Таким образом, создавая какой-то продукт, услугу, он создает благо для общества. И служит для общества. Пайда келтирет. Мына философия ушул. Ал жана өзүнүн чөнтөгүн, анан үйүн, машинесин дегендер, алар жөн эле көрүп калар алар. Алар алыска барбайт. Ал оокатын эле, өзүнүн оокатын ошонго байланып алгандан биз коом өнүкпөй атпайбы? 2% эле байып атат, калган 98% отурат баяларды карапчы. Шайлап коюп, шайлагандан башка эчтеке билбейт. Түшүндүңүзбү? Мына коом азыр 180 градуска бурулуш керек коом. Резко. Антпесе коом дагы түшүнүп жүрө беребиз. Бир үндүктүн баасына жетпеген акчаны алып коюп, анан шайлоого да барбайбыз. Шайлоо деген эмне? Тандооңду туура жасоо деген сөз. Тагдырыңды чечүү өз колуң менен. Ошон үчүн ар бир кыргыз тагдырың өз колуңда. Тандоону билгин. Мына башка эмне? Аз элбиз. 6-7 миллион. Уят эй. Биз дагы канча жыл жүрөбүз? Биз дүйнө жүзүндө эң өнүккөн мамлекеттердин катарына котушубуз керек. Мен былтыр 2 жолу эмеге барып келдим, тиги Швейцарияга. Эмнесин айтасың? Ыйлагым келди, ушундай намыстандым. Жаратылышты багынтыптыр эй. Асмандан башкасын. Багынтыптыр. Бирок экологияны ушунчалык сактап калган бай мамлекет. Биз кыргыз эмнеге экенбиз? Намыстаныш керек. Иш кылыш керек. Туруш керек тикеден. Болду, башка эмне айтам? Сизге чоң рахмат. Атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн, кызыктуу сонун маалыматтарды айтып бердиңиз. Ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге рахмат. Урматтуу угарман жана көрөрман, сиздер Агроайым жаштар долбоорунун алкагында ушул Агроайым подкастын көрдүңүздөр. Биздин бүгүнкү коногубуз Шоро компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, Кара Булак эс алуу жайынын негиздөөчүсү, ишкер, коомдук ишмер Жумадил Эгембердиев болду. Аман туруңуздар.